Европадагы суу ташкындын кесепетинен өлгөн адамдардын саны 183-кө жеткени кабарланды. Ондогон адамдар дайынсыз, булардын ичинен кеминде 156 адам Германияда катталды. Баварияда 17 июлдан 18-не караган түнү нөшөрдө дагы бир адам өлгөнү маалым болду. Бельгияда 27 адам көз жумган, дайынсыз жоголгондор дагы бар. Учурда издөө, куткаруу иштери улантылууда. Куткаруу иштерине атайын техникадан тышкары полиция, аскер кызматкерлери жана жергиликтүү элден жүздөгөн ыктыярчылар тартылган. Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? 12 июльдан 18 июлга чейин Чүй облусунда 1733 айдоочу жол эрежесин бузду. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. 23 айдоочу унааны мас абалында айдаган, 793 айдоочу унаасын катуу ылдамдыкта айдап кармалган, 12 айдоочу унаасынын документи жок айдаган, 57 унаа айып короо жайына токтотулган. Чүй облусунун жол кайгыл кызматы айдоочулардан жол эрежесин бузбоону суранышат. Орусиянын Якутия Сах аймагында токойлордун өрттөнүүсүнөн аба мейкиндиги түтүнгө чуулганып, бийлик жергиликтүү аэропортту жапты. Учактарды кабыл алууну убактылуу токтотуп, Лена дарыясы аркылуу жүргөн кемелердин кыймылын чектеди. Бул тууралуу Сибирь Реалии кабарлады. Абадагы коюу түтүндүн айынан Новосибирск, Иркутск, Москва жана Екатеринбург аба каттамдары токтотулду. Мындан сырткары бир нече жүргүнчүлөр жана жүк учактары дагы аэропортко кона албай артка кайтканы кабарланды. Аба каттамдары аба ырайы жакшырганга чейин убактылуу токтотулду. Эске салсак, буга чейин Орусиянын Москва шаарындагы Кузьминка метро станциясынын жанында жүздөгөн мигрант массалык мушташ уюштурушкан. Аталган окуя орун алгандан кийин полиция кызматынын мекендештерибизге болгон мамилеси өзгөрдүбү? Бул суроо менен Москвада эмгектенип жаткан мекендештерибизге кайрылып, алардын абалын сурап көрдүк. Учурда Москва шаарында эмгектенип жаткан Нурсултан Зулпуев азырынча полиция кызматынын мамилесинин өзгөргөнүн байкай электигин билдирди. Социалдык тармактарда акыркы учурда орун алган мигранттардын массалык мушташынан кийин полиция кызматынын мамилеси бир аз өзгөргөнүн айтып жатышат. Кээ бир мекендештер метродон документтери текшерилип, атүгүл батирди ижарага алууда дагы бир топ кыйынчылыктарга туш болуп жатканын кабарлашкан. Күн сайын метро менен дагы унаа аркылуу да жүрөм, бирок өзүм мындай текшерүүгө туш болгон жокмун деп билдирди Зулпуев. Президент Садыр Жапаров Германиянын канцлери Ангела Меркельге жана өлкө президенти Франк-Вальтер Штайнмайерге Германиядагы суу каптоонун кесепетинен каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргыз өлкөсүнүн элинин атынан жана өзүмдүн атымдан Түндүк Рейн-Вестфалия федералдык аймактарында суу каптап, анын кесепетинен көптөгөн адамдар каза болгондугуна байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айттым. Бул кырсыкта каза болгондордун үй бүлөлөрүнүн, жакындарынын аза кайгызын тең бөлүшөм. Жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Токио Олимпиадасында кыргызстандык балбандардан алгачкы болуп грек-рим күрөшүнүн балбаны Жуламан Шаршамбеков кармашка чыгат. Оюндардын программасы уюштуруу комитетинин расмий сайтына чыккан. Ага ылайык 1 августта 60 кг салмактагы балбандар арасында 2020 жылдагы дүйнө кубогунун жеңүүчүсү Шаршамбеков килемге чыгат. Аргымактар марафону уюштурулуп, Бишкектен Чолпон Атага чейин чаап барышат. Кыргызстанда аргымактар марафону уюштурулуп, Бишкектен Чолпон Ата шаарына чейин чаап барышат. Бул тууралуу спорттун улуттук түрлөрү дирекциясынан кабарлашты. Жарыш 23 июлда башталып, 26-сына чейин созулат. 4 күндүк марафон трассанын узундугу 270 чакырым. Бул кыргыз аргымактарынын жана спорттун улуттук түрлөрүн колдоо максатында уюштурулууда. Жарышка жаңы асыйдан өйдө жаштагы аттар түшөт. Ошондой эле чабан деси 18 жаштан жогорку жана салмагы 50 кг кем болбошу шарт. Ош шаарында ден кызматкерлерин вакцинациялоо иштери башталды. Калаанын вице-мэри Эмил Шадыканов санитардык эпидемиологиялык станциянын жана казыяттын жетекчилиги менен биргеликте имамдарга, казыяттын өкүлдөрүнө коронавируска каршы вакцина алуу боюнча түшүндүрмө берген. Диний ишмерлерге жамааттык иммунитетти иштеп чыгуу талап кылынып жатканын айтып беришкен. Тиешелүү шарты бар диний мекемелерде жана мечиттерде вакцинациялоо пунктулары ачылып, бүгүнкү күндө мечиттерден 300дөн ашуун адам эмделген айтылды. Ош шаарында 81 мечит, 3 медресе жана 11 диний билим берүү мекемеси бар.
Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.